күлкү жаатында дагы ошол Тынчтык агабыздын сахнадан тапкан агайынелери, бир туугандары десек болот. Биз дагы инилер болобуз, агабыздын көп акыл насаатын угуп келатабыз. Алдыңыздарга дагы бир кыргызымдын ушул күлкү жаатында, күлкү сатира тарабына өзүнүн өзгөчө эмгегин, салымын кошуп келе жаткан, аттын кашкасындай эле таанымал болуп калган көк камазы бар. Ким эле? Көк камазы бар. Көк камазым, менин көк камазым деп чыкты о келийинби? Талант Куламовду алдыңыздарга чакыралы, тосуп алыңыздар. Талантыга келиңиз. Рахмат. Бұл Тынчтык акенин концерти. Неме ревер алып коюлачак, кичине ревер болуп атат. Жанатан бери учурашып атат, бардык эле биз дагы учурашып коелу. Ассаламу алейкум, урматтуу Манас шаарыбыздын тургундары жана меймандары, апаларым, эжелерим, карындаштарым. Ушул акебиздин концертине куш келипсиздер дейли дагы. Өзүңүздөр үчүн, мен үчүн эмес, өзүңүздөр үчүн жакшы кол чаап койсоңуздар, Ай, молодец. Болот, мага болот. Көп чапсаңар аркан бар, жыгып түшүшү мүмкүн. Жакшы, Кудай бурса кар жаап атат, аябай жакшы болуп атат, молодец. Эме мындай ырчынын концертине мындай шаң, шөкөт, мындай адушы күлө турган адам, ыргыга турган адам болуп келип отурушат экен да, сонун болуп мындай болушуп, жанан Кудулдун концертине келгенде эле тиришип калышат экен, мынан эле. Кудту силерге биз алыгы кредит бергендей эле. Чын, өзү негизи кыргызды бир нерсе менен таң калтырыш кыйын. Өзү таң калбайт деле. Мисалы да, өзү күлдүрүш деле кыйын, таң калбайт, бирок күлбөгөн адам алдыңа келип отурулат мында. Зоопаркта отурганда, мынияка бассаң, мынякты карайт, мынияка бассаң, мынякты карайт, анан деп коет арасында. Ошон үчүн Кудай кааласа бүгүн күлүп чайнап отурсаңыздар, урматтуу туугандар, себеп дегенде Тынчтык акам айтты, жакшы күлдүрсөң 3000 сом акча берем деди. Күлдүрө албасаң жөө кетесиң деди. Ошон үчүн сиздерди күлдүргөнгө аракет кылам. Апалар, молодец, өмүрүңүздөр узун болсун. Мына биринчи рядда күлүп чайнап отурган апаларыбызды көрүп атабыз. Апа, эмне болду, кыжаласыз го? Бир проблема болдубу? Жакшы элеби? Осодан кетен. Ойлонбой отуруң. Апа, мында күлүп чайнап, өлүп кетсин, бардык нерсе боло берет. Ушуга чейин болуп келген. Майлыбы? Өткөндө бир концертке катышып атып, концертке чыгып сүйлөсөм, сиздей бир апа келип отуруптур, оны айтсам деле күлбөйт, муну айтсам деле күлбөйт. Аяк бул не беле ууп калганбы дейм, жаңысын айтам, эскисин айтам, эч күлбөй койду. Энеме секин карадым дагы алдыга отуруп алыптыр. Эне, мен чыкканыма 20 мүнөт болду, күлбөй атабыз десем, "Ха!" дейт. Күлмөк түгүл укпай атыптыр. Мine oldu, тынчылыкпы десем, мага көңүл бурбай сүйлөй бер дейт. Кантип бурбайм, алдым отуруп алыпсыз дедим. Айтың десем, мага мынтип сүйлөп атат. Балам дейт. Мына ушул концертке келип атканда дейт, мага пенсия бердиле дейт. Ананчы десем, ошо пенсияны дейт, мына дурага ороп, дуранын үстүнө күлөнкөгө ороп, көрпөнүн кычыгына тыгып атканда келин өлгүр көр деле. Ошону уруп кетпедиби деп отурам дейт. Пенсия жаныңыздабы? Ай, молодец. Пенсияны жакшы кармаң. Пенсияны жоготурсаңыз болбой калат. Ошон үчүн урматтуу туугандар, апаларыбыздын өмүрү узун болсун. Мына бул жерде залды карасам, апаларыбыз концертке көп келипсиздер. 60га таянган, 60тан жогору апаларыбыз келиптир. Апаларыбыздын өмүрү узун болсун. Бул апаларыбыздын концертке баргандарына, бул апаларыбыздын тойлорго, чорный кассага барганына, базарларга түшүп калганына мен аябай сүйүнөм. Себеп дегенде, мындан 30 жыл мурун, мындан 30 жыл артта, же болбосо 25 жыл мурун артта базарга эмес, мындай концертке эмес, базарга бара албайт элеңер. Туурабы апалар? Бул ачык сөз. Себеп дегенде, концертке барыш, же болбосо базарга барыш убакыт жок эле. Азыр мындай концерт көрүп атасыздар, келип сонун. Бул эле концерт эмес, башка концертке дагы барып көрүп атасыздар. Мурун концерт, 30 жыл мурун концерт каякта болот эле? Үйдө болот эле, Ана жетим мас дегенде сонун концерт эле. Без репетиция концерт эле. Ошол маалда либай чатылы да жаңы жыл билем да, мен ошондо чоң балдарды көрүп калганбыз. Мына мас дегенде, нактан келет эле. Амин шевелеке, ана башталды айланайын, ызычу тоз тополон казан аяк учуп аткан, терезелер сынып аткан, ал маалда үй аз болчу, мына жерде бир үй, мына жерде бир үй. Бул соседтин аялы качып аткан, бул соседтин аялы качып аткан, апаң кошо качып аткан.
Айланайын, мен бір таңғалар жерім мындай бір нәрсені сұрап алайын деймін да, мына сосеттің аялдары жоқ дегенде сіздер сұрап албайсыңар деймін да. Менім не қуалап атасың? Менің ерім келелек демей жоқ болған, а? Еркек болса эле кача бергенде паттыр айланайын, анысы тияка качкан, мунусу бул жака качкан. Жаман чоң балдары сөзсүз ажыратат элек го, айланайын, апабыз илгерки апалары сүйүп жашаган. Ошончо токмок жейт эле, мен боорум ачып кетип апама карап айтканмын, апа, не кыласыз, еркек бир эле болгон болсо эм, жөн эле койбойсузбу десем, апама карап, элиң туруп калайын, шымын кысып отургун. Токмок жесем мен жеп атам, сенин кайрың ооруп атат деп кайра мени урсу болобу? Сүйүп жашаган, ошончо тополоң болуп, мен эң таң калган жерим, ошончо тополоң болуп, ошончо ызычуу качкан, үйдө тынчтык жок. Молодец апаларыбыз, дагы көп төрө болгон. Анан садаган кетендерим. Алды 10, арты 7, ондон дагы арты 5, а? Бул тынчтык жогундагысы. Мына biz азыр жаштар, biz жаштар аялыбыздын алдында 24 саат биргебиз. Ой жаным кетип калба. Ой жаным сен кетип калсаң капа болот. Досторум эмне дейт? Кологоншуга шарманда болом. Жаным кетпе деп 24 саат бою жанында жатабыз. Баткең таракмачы погам жок. Апаларыбыз өмүрүңүздөр узун болсун. Эч жамандык көрбөңүздөр. Сүйүп жашагансыздар сиздер. Сиздерде ошол убакта кетем деген сөз болгон эмес. Минеге кетем деген сөз өлүм менен барабар болгон. Кетем деген сөз өлүм менен барабар болгон. Азыр кетем деген сөз мода. Азыр катының менен 10 жыл жашап койсоң, 10 жылдан бери жашап атасыңбы дей берет. А сиздерде өмүр бою ушу тилиңиздерди тиштеп, эмне болсо дагы чыдап жашадыңыздар. Мындай кетем деген сөздү айткан эмессиздер да. Азыркы кыздар тоба кылдым, көзүн боялбай жинди болуп атышат. Акка бояп көрөт, сарыга бояп көрөт, жашылга бояп көрөт. Ал маалда сиздерди боёйт эле, сонун кылып бояп коет эле, жаңы жылга деп. Ал дагы 1 ай кетпейт эле, кап-караңгыда көрүнөт эле. Охо, жандырып тура десең, наракы бар азыр мойнуң жүрүп аламын азыр. Апаларыбыздын өмүрү узун болсун. Эми айдын 15-и жарык, 15-и караңгы дегендей, караңыздар, жакшы боло турган күн келди. Мына тойду концерттерге отурасыздар, алдын катарда, тойлордо отурасыздар, алдын катарда, шеринелерди кылып атасыздар. Айдын 15-и жарык, 15-и караңгы дегендей, баягы 30 жыл мурун гладиатор болуп жүргөн, 30 жыл мурун тополоң болуп жүргөн аталарыбыз азыр каякта? Азыр үйдө, жарымын зрениясы кетип калган, ой тартпайт. Жарымы инсульт. Концертке келгенге акыбалы жок мынандай. Ол аталарыңызды көрсең өлүмүш басат, өмүрү уруш кылбагандай мынандай. Курган дейсин, курган. Өмүрү урушку чакырса опши карайт, антип карайт, деп. Курган деп бооруң ачып кетет, бооруң ачып кетет. Ол 30 жыл мурун, ол 30 жыл мурун о жекшан болуп жүргөн ол. Ол итке да күн берген эмес 30 жыл мурун, а? Ошон үчүн апаларыбыз мынакей чыдадыңыздар. Азыр аябай жакшы күндө жашап атасыздар. Эми апаларыбыз молодец, өмүр узун болсун, ошентип чыдап жашап, еще апаларыбыз эмне деген бая мен айткандай эле көп төрөп алган. Эми азыркы балдарды көрүп мен таң калам. Азыркы балдарды көрүп мен өзүнчө сүйүнөм. Эмнеге азыркы балдар сонун эмеде шартта чоңоюп атат. Азыр үй бар, машина бар, кийим бар, бардык нерсеси бар да, кыскасын айтканда. Ата-энеси урбайт. Азыркы балдар неден жыгылып түшсө, жеңелердин киндиги кыймылдап кетет. Эмне кол? Бизди деле эмнерден мурун апа, мында жыгылып түшсөк, балам, кайериң менен жыгылдың, айланайын, пешенең иштек болбоду деп койсоңор болот эле да, туурабы? Эки колу камыр эмнеден конк этип жыгылып түшсөң, элиң туруп калайын, бок барбы жан үстүндө? Элиң туруп калайын, алкаштын баласы деп көтөргөндү карай. Көтөргөн но багы итти көтөргөндөй көтөрөт эле. Кара куш менен тырыштырып көтөрүп ап келип көчүңдө шым жок. Картып отурганда бай воздух кирип кетет эле дагы. Оп, бет үнүң чыкпай бай, дамың кысылып үйлей албай, жарлайын деп турсаң, үйлеп элиң туруп калайын, азыр өзүңө пытымыттыгы боламын азыр. Элиң туруп калайын деп мынандайынан салат элеңер ошо ойдан калып кетет эле. Парак этип жатып калып кетет эле ошо жерде, деп үйлегенге убак жок эле. Азыркы балдар мыйман келсе, мыйман менен кошо келип, мыймандын үстүнө багы желкесине отуруп, мына колун мыймандын мурдуна салып көтөрүп атат. Бала да деп койт, айланайын. А бизди болсо мыйман келелектен алдын 3 күн мурун ура баштайт эле. Чымчып көрөт эле, уруп көрөт эле, жаңы басып көрөт эле. Азыркы балдар сонун, азыркы балдар кааласа уктап атат, кааласа туруп атат. Эң кызыгы азыркы балдар мына мен эң сүйүнгөн жерим шым менен чоңоюп атат.
Шым памперс менен чогулат. Az ona кичинекей баланы шымын шыпырып койсоң сөгүнүп кийип алат да. Эмне мени шыпырып атасың деп. Бизде айлан айын 2-нчи класстан 3-нчи класс койуп атасың да, бай балалар дады го. Ошо одон сал чоңураксында шымы жок эле жетелет эле мына. Манастын баласындай жетелегендей жетелет эле мына. Күндүн ысыгы 45-50 өлүп калган менен жуулбай айлан айын. Сени жетелесе сен менен кошо чымын ээрчип жүрөт. Bir çimim var, kök çimin, çoğun mınanday. Onu mınçıngam getpeydi, hopşum getpeydi, onu juup koysan getet. Oşontondan keyin apang olmalı hem telefon jok bolgon apang jadap ketken eken da. Oşontondan jetelep bar özü sasetin ayalı menen kalıp, seni sasetinin korgonuna kirgizip bar, Allah menene başım ortpay. Jumum başım orup ketti dep, korgonuna kirgizip eret. Sasetinin korgonuna girip barsan, en kızığı sen menen ten kız jüret, anın dele şımı jok. Oşonu menen oynap çatып аласың анан кийин чаңга булан анан кийин. Азыркы балдар сонунда чоңоюп атат. Азыркы балдар оозуна эле салат экен. Не жейсиң? Мэле деп салып берет экен айлан айын. Биздин убакта бир нерсени алып койсоң колуңу сындырып азыр желкеңге түйүп коямын азыр. Эчтеке желбейт элең да сүйлөбө, тилиңи жул болам деп атат. Мен 6-нчы класска барганда сүйлөгөм. Мен дастаркандарга алып мынтет элем. Балаң дудук бу дейт. Көрсөтө албайсың да муну жей албайсың да. Азыркы балдар жележе, мәле дейт экен айлан айын. Неге азыркы балдар акылдуу? Себеп дегенде азыркы балдар апасын көп эмет мынакей. Ошон үчүн акылдуу. Биз 2 ай, 3 ай, 4 ай, эң көп эмген 6 ай. Болду элиң туруп калайын я, мойнуңузду ичпеле караган жок. Мына деп сайгыдей болуп. Эмемдер я чогалайын элиң туруп калайын, талашасың деп. Мынандайдан салат эле, мына көм көрөнгөн түшүп жатып калат элең. Азыркы балдар азыр эми атат, азыркы балдар кааласа жүгүрүп атат, кааласа басып атат. Россияда Тынар ака менен бир концертке барып калдым. Россияда бизди бирөө мыймандап калды. Бизди чыгып кетти деди окшойт. Бир келин баласын эмизе албай атат. Мен менен тең бир келин экен, көкүрөк чоң экен, баласын мынаяка түртөт, баласын нарака түртөт. Эмдейт, мен карап турам. Мени көргөн жок да. Ем койбой бана сөйрүктөпчү. Эмди отам дейт, эмбен баягы бала дым чыгып, мунеринен баягы баланын сүт мунега карап агып атат. Мен сүткө кызыгып турам. Ем койбойбу депчи. Вот, азыркы балдарыбыз ушундай. Азыркы балдар эчтекеден коркпойт. Азыркы балдар кааласа жатат, кааласа турат, кааласа басат. Бизди шамдан өткөрүп туруп уктайт элеңер, уктатып коет элеңер. Бизди эмне дейт эле? Жат, ана кызыл көз келип атат. Жат, мойнуң үзүлгүл, жат. Аны жүт деп шайтан келип атат деп, чоң көрпөнү күндүн ысыгында жаап чатырып коет элеңер. Көзүң ачпа дейт эле. Эми көздү ачсак деле болот келе, эч ким деле көрүнбөйт келе. Көздү ачпай жатасың да, ошо ачып калса көрүп калабы дегенсипчи. Дум күй ошеде жатасың, көзүң ачпа дейт, ошону менен таң аттырып жүрөсүң да. Шайтан келип атат, бөжөкө келип атат, кызыл көз келип атат деп эле бизди минерибизге сиңирип коюпсуңар. Мен азыр ушу 40ка жакындап калдым, бөжөкөнү эм таппайм, шайтанды эм таппайм. Ар жакты издедим, ал эмне ал бөжөкө шайтан. Бирок мен жакында таап алдым, издеп көрсөм, ол бөжөкө менен шайтан атам экен. Ол ичип алса кадимкидей деп бөжөк болуп кетет экен да. Караңыздар, бизде ошон үчүн кичинебизде жат эле жат, шайтан келип атат, жат эле жат деп ошон үчүн биз көп болгонбуз. Ал эми азыркы жаш балдар жатпайсыңар, ошону менен бир болуп калып кетесиңар. Жат! Деген адам жок. Барыңыздарга жакшылыктарды каалайбыз. Өмүрүңүздөр узун болсун, урматтуу туугандар. Жаманды көрбөңүздөр. Дагы бир куш келипсиздер. Талант Гуланов.